Адам баласынын дээрлик көпчүлүгү күнүн кофе ичүү менен баштайт. Андан соң жумушка, окууга, кыскасы ар бири өз түйшүгү менен. Мына ошол кофенин биздин ден соолугубузга тийгизген таасири тууралуу окумуштуулар бүгүнкү күнгө чейин ар тараптуу маалыматтарды берип келишет. Эгерде таңды кофенин коштоосунда ачсаң, күн кечке шамдагай жүрөсүң деген кепти уктум эле. Бул туурасында дарыгер эмне дейт болду экен? Кофени дени сак адамдар иче берсе болот. Эч оорусу жок. Дени сак адамдарга кофенин тескери таасири жок деп эсептесек болот. Кээ бир адамдар бар, жана кан басымы ылдый. Ылдый болуп, ал адамдар күндө мындай шалдырап, баш айланып, эчтеке көңүлү жок, иш кылгысы келбейт да. Ушул кезде кофенин пайдасы бар. Себеби кофе ичкенде кан тамырларынын тонусу көтөрүлүп, жүрөктүн иштеши тездеп, давление, кандын басымы көтөрүлүп, ал адам өзүн жакшы сезип калат. Анан дагы кофени кечкисин жатарда ичкен болбойт да. Билесиңер да, кофе жана уйкуну качырат да. Ошондуктан кофени күндүз, эртең менен түшкө чейин ичүүгө болот. Кофени катуу ичип калганда ичсеңиз да пайдалуу. Ал ысыган канды бардык организмге айдайт. Ошондой эле өпкөнүн ишин жакшыртат, дем алуу жолдорун жумшартып, астманы алдын алууга жардам берет. А бирок кофе аркылуу бардык адамдар эле пайда ала бербейт дейт дарыгер. Анан эми айта турган нерсе, кофенин составында кофеин деген зат бар. Ал кофеин деген зат жүрөк кан тамырга көп мындай, жүрөк кан тамырга таасир берет, ашказанга таасир берет. Алар ошол органдардын кызматын күчөтөт да, кофенин таасири менен. Ошондуктан кофе кээ бир адамдарга, кээ бир оорусу бар адамдарга ичкенге болбойт. Мисалы үчүн жанагы гипертонический болезнь деп атпайбызбы? Артериал кан тамыр давление көтөрүлүп кеткен адамдар барго, ал өтө көп кездешет азыр бул оору. Ошол адамдарга ичкенге болбойт. Себеби кофе кан тамырлардын тонусун көтөрүп, жүрөктүн иштешин тездетип, кандын басымынын көтөрүлүп кетишине шарт түзөт да. Ошонун кесепетинен ар түрдүү кабылдоолорго алып келиши мүмкүн. Ошондуктан кандын басымы жогору болгон адамдарга кофе ичүүгө болбойт. Анан дагы ашказаны ооруган адамдарга. Ошол эле кофенин составындагы жанагы кофеин ашказандын соогун бөлүнүп чыгышын күчөтөт да. Ошондуктан ашказаны ооруган адамдарга кофени ичүүгө болбойт. Мисалы үчүн гастрит деп коебуз. Ашказандын жара оорусу, 12 илчегинин жара оорусу. Ошондо кофени ичүүгө болбойт. Себеби кофе ичкенде ашказан сокту көп бөлүп чыгарат дагы. Ал ашказан согунун составында туз кислотасы бар. Ал кислота жана ашказандагы сезгерген жерлерди ырбатып, жараны козгоп, оорутат. Ошондуктан кофени ушу ашказан ооруган адамдарга ичкенге болбойт деп эсептелет. Ошону менен бирге жана уйку бези ооруган адамдарга, жана өнөкөт панкреатит деп коебуз. Ушунда да кофе ичүүгө мүмкүн эмес. Жана жанагы гепатит, цирроз деп коебуз. Ошол ооруларда дагы ичкенге болбойт. А так мындай оорулар жок адамдар кофени иче берсе болот. Жаш балдарга жана кош бойлуу айымдар үчүн кофе сунушталбайт. Ананда кофе көз карандылыкты жаратарын да айта кетпесем болбос. Жанагы кофеин деген зат адам ошол эмеге алып келет, көнүп алууга алып келиши мүмкүн. Ошондон көнүп алса адам, айган көнүп алса, анан кофеси тура албай калат. Кофени каалаган убакта, каалаган өлчөмдө ичүү болбойт. Ден соолукка зыян келтирип алууну каалабасаңыз, күнүнө 1-2 стакан ичкениңиз туура. Жогоруда айтылган өлчөмдөгү кофе адамдын чарчоосун жазып, физикалык жактан активдештирсе, андан көп кофе тескерисинче кыжырдантып, адамдын нервин бузат. Кофенин зыяндуулугу тууралуу канча сөз болсо да, анын популярдуулугуна бул жолтоо болбойт. Мисалы, кофенин келбети үчүн кам көрүү максатында да колдонуп келишет. 1 чоң кашык талкаланган кофеге 1 чай кашык каймак кошуп, жакшылап аралаштырасыз. Бул аралашманы скраб катары колдонсоңуз болот. Коюу демделген кофени муздаткычтын тоңдургучуна салып тоңдуруп, мындай муз менен эртең менен кечинде бетиңизди сүртүп турсаңыз, бетиңиз серкип тазаланат. Чач үчүн маска. 2 жумуртканын сарысын, 1 чоң кашык арак, 2 чоң кашык жылуу суу, 1 чай кашык талкаланган кофе жана 1 чай кашык өсүмдүк майын кошуп, жакшылап аралаштырасыз. Аралашманы чачыңызга сүртүп 5 мүнөткө чейин эле коесуз, андан соң жууп саласыз. Бул маска кара чачтуулар үчүн. Целлюлитке каршы рецепт. Ал үчүн кофенин дамдарын
кайрадан ысытып денеңиздин маселе жараткан жерине сүртүшүңүз керек. Андан соң клеенка менен уруп 15-20 мүнөт калтырып коюу зарыл. Анан жуйсуз. Бул процедураны жумасына 2 жолудан кайталап турсаңыз целлюлиттен тез эле кутуласыз. Кофенин мекени Эфиопия делинсе, учурда кофе дүйнөнүн 45 өлкөсүндө өстүрүлөт. Бир кофе дарагынан 1 жылда 1,5 килограммга чейин куурулган кофе алуу мүмкүн. Дагы бир кызыктуу факт: 1 октябрь Японияда расмий түрдө кофе күнү деп кабыл алынган.